Саламатсыздар урматтуу жалпы көрүүчүлөр. Биз мына Кара Балта шаарында мындан бир канча күн мурда 6 жаштагы жаш өспүрүм каза болгону айтылган. Мына ошондуктан биз ошол кыздын үйүнө келгенбиз, ата-энесинен информация алуу үчүн. Анан мындан мурда ушул эмгек жана социалдык министрлигине жардам сурап кайрылганда, алар өтө бир орой жооп берген. Кайсыл жакка барсаң ошол жакка бар, жардам бербейбиз дегендей сөзүн айтты. Каза болгон кызын жерге берип, оор абалда турган апа бизге эшикти ачканда такыр көпкө сүйлөшкүсү келбегенин байкалып турду. Атасы Сергей менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон жок. Өз канынан жаралган баланы жоготуу канчалык оор экенин интернет желелериндеги талкуу аларга каттуу тигенин эске аласыздар деп ишенебиз. Кыздын апасы коомго ачык чыгууга макул болбогондуктан биз анын жүзүн толук жаап, орус тилинде болгон маекти кыргыз тилинде үн коштоо менен сунуштайбыз. Примите наше соболезнование, во-первых, Саламатсызбы? Биз сизге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз сиздерге элден каражат топтоп, жардам көрсөтүү демилгесин көтөрөлү деп, жана окуянын чынын элге жеткирсек деп келдик. Сизде кандайдыр бир жардамга муктажсызбы? Я не выхожу на контакт с этими журналистами. Я просто не хочу то, что там написали. Мен журналисттерге байланышка чыкпайм. Башкалар менен сүйлөшүп жатам. Анткени башынан эле туура эмес маалымат чыккан. Журналисттер менин балдарым ачка отурган деп жазышкан. Бирок бул чындыкка дал келбейт. Үйдө азык-түлүктүн баары бар болчу. Жаңы жылга чейин, андан кийин да 2 жолу акча салгам. Мен өзүм Россияга кетип жатканда балдарыма баары жокту алып берип камдап кеткенмин. Бирок кант диабети оорусу балдарда тез өөрчүп кетет экен. Ким эмне десе дей берсин, Кудай өзү тараза. Мүмкүн сиздин телефон номериңизде банк реквизиттерин чыгаралы, жардам берүүнү каалагандар каражат которсун. Жок, чынын айтсам такыр мындай нерселерге көңүлүм жок. Балам ачкадан өлбөгөнүн мен жакшы билем. Балдарым үчүн талаалап иштеп жүрдүм. Балдарым үчүн баарын жасадым. Я на полях ходила, работала, я все для своих детей делала. Сиздин үй бүлөңүзгө социалдык коргоо мекемеси кандайдыр бир жардамдарды көрсөтүп турганбы? Соцзащита, да, они не помогали. Социалдык коргоо мекемеси жардам көрсөткөн эмес. Мен бир нече ирет кайрылгам. Кызым төрөлгөндө оор абал болчу. Барсам жардам көрсөтүүдөн баш тартып орой жооп узаткан. Мэрия жардам берип турду. Майрамдарда кол сунду. Социалдык коргоо мекемеси жардам берген эмес. Мына ушул биз турган үй, мына ушул каза болгон кыздын ата-энесинин үйү. Мындай карасаң, жардамга муктаждыгы бардай эле көрүнөт, бирок эми кандайдыр бир учурда ушу коомго туура эмес маалымат кетип, ошонун бир таарынычы барбы? Айтор жардамга муктаж эмеспиз деп айтышты. Эми ушул жерден айта кетүүчү маселе. Убагында жардам сурап барган үй бүлөгө баш тарткан Жайыл райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жооп алуу оңойго турган жок. Аталган башкармалыктын орун басары Айнура Адамкулова алгач жооп берүүдөн баш тартып, бул берүүнү чыгышына болушунча каршылык көрсөттү. Неге сиз аны снимать кыласыз? Снимать этесиз? Снимать не надо же вот. Вы как будто бизди жамандап мында эмеге ушунда мен у меня. Жок, жамандабайлы деп келип суроо берип атасыз. Жакшынакай отуруп алыңыз, биз жооп берип коебуз, бизге эки суроого десек, ошо болбой атпайсызбы же? Биз Айнура айымдын жооп берүүгө даярданып алуусуна убакыт берип, журналисттердин кесиптик ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга ылайык маалымат алууга укугубуз бар экенин түшүндүргөн соң гана араң макул болду. Анын жообун угуңуз. Шарда? Я буду на русском только. Негизи кыргыз тилде милдеттүүсүз. Кече мыйзам кабыл алды жогорку кеңеш. Бардык кызмат адамдары мамлекеттик тилде маалымат берүүгө милдеттүү. Ну хорошо, постараюсь. Мыйзам бузбай, мыйзамдын чегинде иш алып бара алайчы экен мүмкүн болсо. Ошол 7 жашар кыздын өлүмү боюнча коомдо ар түрдүү резонанс болду. Калган балдарына кабатыр алып атат. Мүмкүн жардам керекпи деп ошол үй бүлө тууралуу маалыматка жете албай атабыз көпчүлүк. Ал маалымат сиздерде бар. Айтып берсеңиз, ошол үй бүлөнүн бүгүнкү абалы кандай? Продуктысы барбы үйүндө, үйү жылуубу, мындай жашаган акчалары барбы? Айтып берсеңиз. Бул семья тууралуу 7 жашар эмес, кыз 6 жашарда болчу. Бул семья бизде аз камсыз болуп турчу. Бул үй бүлөнү биз бир жылда 2 жолу мониторинг кылганбыз. Анан мониторинг кылганда заключение жазылат да, что үй бүлө баары жакшы, үйүндө атасы, анда атасы бар болчу үйдө,
ремонт автомобилем занимался. Мамасы домохозяйка была, балдарды карачы. Биз барган кезекте бүт условиялары бар болчу, удовлетворительные были. А үйүндө последний раз барганда мына үйүндө гаджеттер бар экен. Ушул жерден айта кетүүчү жагдай. Каза болгон 6 жашар кыз болгону 12 килограмм болгон. Демек текшерип барганда аларда баары жакшы болчу дегенге ишенүү кыйын болуп турат. Жөлөк булга обращение кылган, бирок атасы Российский Федерациянын жараны болуп, жөлөк булду биз доход менен төлөйбүз. Жана если ар бир член семьяга 1000 сомдон чыкпаса доходу, анда как аз камсыз болуп үй бүлө саналат. И жөлөк пул чектелет өкмөттөн 1200 сомдон ар бир балага. И так как ал жаран российский болуп, анан доходу багы акча салып эметкен, аны да санайбыз. Превышение болуп калгандан үй бүлө көмөк чектелген жок. Бул закон на основании положения, да? Анда сиз аз камсыз болгон үй бүлөдө катары бизде турган деп атпайсызбы? Аз камсыз үй бүлө ал крайний черта бедности деп коет. А еще есть черта бедности, где 2700 доход. Если ошондон аз болсо, ал уже бедный черта. А ты 1000 сом это крайний черта деп коет. Жөлөк пул дагы эле берилет элек, чегерилет. Жөлөк пулду ал эме доходторун санап эме кылабыз, аны да караштырабыз. Азыр эми ал Россиядан келсе, ал как бы мигрант сыяктуу болуп калат да. Аны бияка учетко тургузабыз как безработный. И караштырабыз ал жактан. Баса, биз 6 жашар кыз каза болгон үй бүлөгө барардан мурун социалдык коргоо мекемесине кайрылганбыз. Биздин максат маалымат чыгаруудан мурун ал үй бүлө жардамга муктаж болсо, көмөк көрсөтүү демилгесин көрсөтсөк деген ойбузду билдиргенбиз. Бирок Айнур айым Сергейге байланышып, көмөк тууралуу такыр сөз ачпай нукту башка тарапка бурду. Сыягы журналисттердин маалымат алуусун жактырбады өңдөнөт. Не согласны, да? Тогда, может быть, вы сами скажете им? А? Они хотят. Ну, в общем, они спрашивают, согласны вы или нет, если прийти. Ну все, не хотите, да? Эсиңиздерге салсак, 6 жаштагы өспүрүм 14 январь күнү саат 21:25-те өтө оор абалда ооруканага келип түшкөн. Дарыгерлер ага дем алуу органдарына байланыштуу диагноз коюп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырышкан. Бронхопневмония, осложненная сепсисом деп коет, полиорганная недостаточность деп коет. Анан факторы риска деп коебуз. Факторы риска бул бала арыктаган абалда болуп түшкөн, хроническое тяжелое нарушение питания деп коет. Аталган окуя боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан жардам көрсөтпөй коюу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда укуктук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүрүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 2023 жылдын 16 январь күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 145-беренесинде каралган жардам көрсөтпөй коюу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Учурда кылмыш иши боюнча бардык укуктук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Жыйынтыктап айтканда, кыздын апасы кыйналгандыктан жардам сурап кайрылган, бирок жөлөк пул ала алган эмес. Жергиликтүү бийлик бул үй бүлө өтө жакыр жашабаган топко кирбейт деп эсептеп, мамлекет тарабынан көмөк көрсөткөн эмес. 6 жашар кыздын өлүмү өз ажалы же жоопкерсиздикпи деген маселе жүрөктү оорутат.